Салам урматтуу каналымдын көрүүчүлөрү. Арыбаңыздар, сиздер менен Илимбек Исраилов. Кыргызстан спутник маалымат агенттиги Бишкек спорт залдар бейтапка алгачкы жардам көрсөтүү үчүн даярдалууда деген макаланы сиздерге видео турунда сунуштаймын. Бул жайларга оорунун жеңил түрү менен ооруган шаардыктар келип, медиктерден кеңеш алып, укол сайдырып кетишет. Борбор калаадагы спорт залдар бейтаптарга алгачкы жардам көрсөтүү үчүн даярдалып жатат. Бул туурасында Спутник Кыргызстанга Бишкек мэриясынын аппарат жетекчиси Балбак Төлөбаев билдирди. Анын айтымында бул жерге сасык тумоонун ОРВИ орточо жана жеңил түрүнө пневмонияга кабылган шаардыктар келип, медиктерден кеңеш алып кетишет. Бүгүн кечке чейин калаанын 4 районундорунда орундарды даярдап бүтөбүз. Бул күндүзгү стационар болот. Орточо абалдагы жарандар келип, текшерилип, укол сайып, кечинде үйүнө кете беришет. Спорт залдардын жанына дарыканалар уюштурулат. Медиктер жазып берген дарыны алыс барбай эле сатып алышат, деди Төлөбаев. Бергилей кетсек, Бишкек менен Чүйдө абал күн сайын оорлошуп, коронавирус жана пневмонияга чалдыккандардын кабыл алууга ооруканаларда орун тартыш болууда. Ошону менен катар медициналык жабдуулар, дарыгерлер жетишпей жатканы айтылып келет. Коронавирус боюнча өлкө боюнча ковид илештирип алгандардын жалпы саны 7094, анын 2714 айыгып, тилекке каршы 72си көз жумду. Коронавирустун кесепетинен келип чыккан пневмонияга оорусунун март айынан бери 3009 адам чалдыкты. Бүгүнкү күндө анын 736 айыгып чыкты. Ал эми 496 адамдын абалы оор. 153 бейтап жандандыруу бөлүмүнө жатат, деп жазат Спутник маалымат агенттиги. Раим Атраимов Кыргызстанга оорукана ачат тугандар. Социалдык тармакта акылдуу жана сынчыл, түшүнсө да, түшүнбөсө да тилдерин агытышып, жамандаганга жарашат. Ал эми реалдуу иш кылууга кимдин эрки жетти? Бул жагын ойлогон эч ким жок. Бизге жеткен маалыматтар боюнча Раим Атраимов аз күндө Кыргызстанга коронавирустан жабыркагандарга оорукана ачканын жатат. Бул иштин өтөөсүнө чыгуу үчүн ал күнү түнү иштөөдө. Мындай шартта сынчылар ага ар кандай сөздөрдү агытышууда. Барына Аллах тараза, демилгелүү агабызды колдойлу. Келечек алдыда. Учурда кыйын шартта Раим Атраимов ооругандарга арка жөлөк болуп, элдин демилгесин ишке ашырууда. Мындай шартта ал гана керек. Буюрса аз күндө кыйналган жарандарыбызга шыпаасын тийгенин жөн терибиз менен сезебиз. Жаркыган күндөргө тарапташ бололу. Баарын жеңели, деп жазат Назамнюс маалымат агенттиги. Эске сала кетсек, 5-июнь күнү Матраимов фонду саламаттыкты сактоо министрлигине 17 ИВЛ жабдыгын белек кылган болчу. Бул туурасында Жогорку кеңештин депутаты Искендер Матраимов өзүнүн Facebook баракчасынан жазган. 29 майда Исмаил Матраимов кайрымдуулук фонду Райымбек Матраимовдун демилгеси менен Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоо министрлигине 17 жасалма дем алдыруучу ИВЛ аппаратынын тапшырды. Көрсөтүлгөн жардам министрликтин эсебине кайтарымсыз негизде өткөрүлүп берилди. Заманбап үлгүдөгү жабдыктар учурдагы ылаңга эле эмес, башка убактарадагы адам өмүрүн сактап калууга бирден бир керектелүүчү жабдык экенин министрдин орун басары баса белгилейт. Кайрымдуулук фондунун өкүлү Искендер Матраимов саламаттыкты сактоо тармагын жасалма дем алдыруучу жабдыктарды зарылчылыгын эске алып, ИВЛ аппараттарын алып бергенин айтты. Исмаил Матраимов кайрымдуулук фонду COVID-19 ылаңына байланыштуу өзгөчө кырдаал убагында саламаттык сактоо министрлигине 250 000 медициналык беткап, вирустун белгилерин ыкчам көрсөтүүчү 20 000 экспресс тесттер, 500 коргонуучу костюмдар жана 500 коргонуучу көз айнектери берилген. Мындан тышкары мамлекеттин эсебине 10 миллион сом акча которулду. WhatsApp'ка жаздым мен Исмаил атанын фондусуна, Матраимовдун фондусуна. Жардам берип койгучу ошол 3 ай балдарыбыз, кыздарыбыз ачка калды эле, последний продукт күтүп атат деп жазсам, ответ күтүп аткам. Неужели карабайт деп. Карабайт эмес,
бир самат эле келип калышты, ошого рахмат. Бир эмес 3 КамАЗ келди. Бир эмес 3 КамАЗ келди, 3 точкага. Урматтуу каналыбыздын көрүүчүлөрү, илдет мына биздин өлкөгө дагы келгенин сездик жана билдик. Ушул апааттан, ушул сыноодон Аллахым буйруса чыгып кетебиз деген үмүттөбүз. Тасманы бөлүшүп, эгер каналга катталган болсоңуз, сөзсүз каттала кеттиңиз тууганым. Терең урматтоо менен Илимбек Исраилов.